Кутмандуу күнүңүздөр менен. Дээрлик бардык эле адамзаты жаңылыктарды угууга ынтызар болот. Анда билим берүүдөгү кызыктуу маалымат менен таанышыңыз. Японияда окуучулар мектепке кирерде бут кийимин чечишет. Мектептерде окуучулардын бут кийимин чечишинин бир нече себептери бар. Биринчи себеп албетте тазалык. Япон мектептеринде Кореядагыдай кароолчу жок. Окуучулар тазалоо иштерин жүргүзүшөт. Өз мектебин тазалаган окуучулар дагы булгаланбоонун жолун издешүүдө. Ушул сыяктуу кырдаалдар окуучулардын тең укуктуулугун түшүнүгүн жакшыртат. Ал эми Индиянын экинчи чоң шаары Лакноудагы Монтессори мектеби дүйнөдөгү эң көп окуучу окуган мектеп болуп саналат. Бул бир эле мезгилде 32.000 окуучу сабакка барат. Ал эми Италиянын Турин шаары дүйнөдөгү эң кичинекей мектеп менен мактанат. Мектепте бир окуучу жана бир мугалим бар. Үй тапшырмасынын көпчүлүгү кытайлык окуучуларга жүктөлөт. Окуучулар жумасына 14 саатын үй тапшырмасына сарпташат. Бразилияда балдардын инелери менен болгон байланышы чоң жана маани берилет. Окуу таңкы саат 7-де башталып, түштө аяктайт. Бардык окуучулар мектепте апасы менен түшкү тамактануудан кийин үйүнө кетишет. Нидерландияда 4 жашка толгон ар бир бала мектепке сөзсүз жазылат. Мугалимдик оңой кесип эмес, ондогон балдарга чыдамдуу болуш керек. АКШда мугалимдин 14% биринчи жыл бүтө электе эле жумуштан кетишет. 3 жылдан кийин таштагандардын көрсөткүчү 33%. Ал эми 5 жылдан кийин таштагандардын көрсөткүчү 50% түзөт. Ошондуктан биздин мугалимдердин мээнетин, эмгегин баалай билели. Келечек муундарыбызга үмүт арткан чыныгы күч бул биздин мугалимдер. Анда мугалим, окуучу, ата-эне ушул кырдаалга байланыштуу аралыктан окутууда тыгыз байланышта болушту. Анда саламатта калыңыздар, үйдө болуңуздар. Аралыкта окутуу боюнча мен сиздер менен Тургунбаева Максуда болдум. Саламатта калып, мен сиздерди жакшы көрөм. Кийинки сабакта жолугушканча.